Кызылкыя шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун чыңдоо жана алардын энелерин колдоо максатында акысыз окутуу башталды. Делия окуу борборунда уюштурулуп, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы алкагында ишке ашкан. Долбоор демилгечилеринин бири Диларам Хабжимаматованын айтымында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга үй шартында медициналык жардам көрсөтүүнү энелерине үйрөтүү болуп саналат. Окутуу акысыз жүрүп, жыйынтыгында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан стипендия төлөнүп берилет. Биздин балдар неподвижный балдар, кыймыл аракетсиз, бирөөнүн жардамсыз кыймыл аракетке келбейт. Ошол долбоорду жазганыбыз себеби энелерди, инвалид балдары бар энелерди үйдө өз алдынча жардам көрсөтүүдө, массаж жасоодо, анан азыр пандемия учурунда барып бир ооруну сакайтам деп экинчисин жуктуруп алышпасын деген максатта ушул долбоорду биз сунуш кылдык.